Саламатсыздарбы, биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз өтө даамдуу болгон самсанын жасалышын көрсөтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Идишибизге 250 мл жылуу суу куюп алабыз. 150 грамм сливочный майды да кошобуз. Сливочный майыбыз жумшартылган сливочный май. 1 чай кашык туз кошобуз. 1 чай кашык кум шекер кошобуз. 1 чай кашык дрожь кошобуз. 1 аш кашык сметана, 1 жумуртка кошобуз. Баарын жакшылап аралаштырабыз. Аз-аздан un салып камыр кылышты баштайбыз. Алгач винчик менен аралаштырабыз, кийинчерээк колубуз менен камыр кылабыз. Аз-аздан un кошуп отуруп, мен 4 стакан un коштум. Камырыбыз жумшак, колго жабышпаган камыр болуш керек. Мына биздин камырыбыз даяр болду. 20 мүнөткө дем алганга коебуз. Фаршын даярдашты баштайбыз. 2 чоң пиязды майдалап туурап алдым. 300 грамм эт, 150 грамм ич май коштук. Туз, мурч, калемпир коштук. Баарын жакшылап аралаштырып алыш керек. Жарым пияла өсүмдүк майын коштум. Аны да жакшылап аралаштыруу керек. Мына камырыбыз тыныгып чыкты. Унду сеп, камырыбызды майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Мен 4кө бөлдүм камырды. Камырдын бирөөсүн алып, мен жайышты баштаймын. Калгандарын четке коюп турам. Камырды жуука кылып жайуу керек. Жайылган камырга эритилген сливочный майды бирдей кылып сүртүү керек. Камырыбызды нуургучка кайрадан ороп алуу керек. Ороп алган камырыбызды ортосунан бычак менен кесип алабыз. Камырыбызды четтерин бириктирип коебуз. Көргөнүңүздөрдөй кылып. Калгандарын да ушинтип даярдап алабыз. Кайрадан камырыбызды жуука кылып жайып алышыбыз керек. 1 аш кашык фарш салып, самсаны түйөбүз. Тегерек кылып кесип алабыз. Бычактын жардамы менен самсаны гүлдөп алуу керек. Жумуртканын сарысына 1 чай кашык өсүмдүк майынан куюп, аралаштырып алып, самсанын бетине жакшылап сүртүшүбүз керек. Жыйырма 5 мүнөттө духовкада 200 градуста бышырып аласыздар. Мына биздин самсабыз бышып даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.